100 миллион жыл мурун жашаган бул жандыктын ар бир бөлүгүн топтоп, кураштырып скелетин түзүштү. Бул патагатитан жер бетинде жашап өткөн дөө динозаврлардын бири. Бул динозаврды чогултуу 3 өлчөмдүү гигант пазлды чогулткан сымал. Мында 500дөн ашык сөөктөрдү кураштыруу керек, бирок анын жолун көрсөтүп берген инструкция жок. Бул жаныбардын узундугу мурдунун учунан куйругуна чейин 37 метрди түзөт. Андыктан аны бул бөлмөгө кайрып буруп атып эптеп батырышкан. Титанозавр ташка айланган баштапкы сөөктөрдүн так көчүрмөсү. Андыктан буга окшогон жандыкты 140 жылдык имаратка батыруу кыйынга турду. Сөөк салынган жашиктерди жана динозаврдын башка бөлүктөрүн киргизүү үчүн кээ бир эшиктерди чечүүгө туура келди. Айрым сөөктөр жана гипстин өзү абдан оор. Андыктан полдорду бекемдедик. Жер бетинде жашап өткөн эң чоң жаныбарлардын биринин астынан басып өтүп, аны тирүүдөй элестетсең, укмуштуудай бир сезим болот экен. Эми көргөзмө толук бүтүп, динозаврлар элдин көңүл чордонунда болууга даяр. Биринчи эле байкалган нерсе бул анын арсайган тиштери. Алар дайыма кыймылда болуп, тамактандыруучу машина сыяктуу тынбай, улам жалбырактарды, бутактарды жана башка нерселердин баарын көп жеп, кыймылдоонун аракетин кылышкан. Патагатитан дагы эле сырдуу көрүнөт. Бул жандыктар эмнеге мынчалык чоңоюп кеткенин же кантип жок болуп кеткенин эч ким билбейт. Бирок алардын көлөмү миллиондогон жылдарга чейин сакталганы жашообуздун чыныгы баалуулугун түшүнүүгө жардам берет.